бар. Андыктан көпчүлүк айымдар гүл өстүрүп жакшы кирешет тапса, кээ бирлери жан дүйнөсү каалап гүл өстүргөндөрү да жок эмес. Нургүл Жоробекова 4 жылдан бери бөлмө гүлдөрүнүн түрүн багып, аларга кам көрүп келет. Ар бир гүлдү кароо, аны убагында сугарып туруу, жаш баланы асырап карагандай эле жумуш дейт бүгүнкү каарманыбыз. Анткени 15тен ашык түркүн түстүү гүлдөрдүн ар бири ар кандай камкордукка муктаж. Айрымдары сууну көп талап кылса, кээ бирлери кышында сууга муктаж эмес. Өзү эле байкалып калат. Мисалы, жалбырактары кээ бир гүлдөр батташып баштайт. Кээ бир гүлдөр мындай жалбырактары соолугансып баштайт, ошолордон баштап. Бул деле жана жаш бала сыяктуу. Ар бирин карап, буда эмне оору болуп атат, бул эмне себептен жалбырагын күйүп атат. Анан ошого жараша илдеттерине дарыларды беребиз. Илдеттер да бөлүнөт, бул сырткы, анан ички деп. Топурактагы илдеттерине өзүнчө дарыларды колдонобуз. Анан кийин сырткыларына өзүнчө дарыларды колдонобуз. Топуракты негизи эле гүл жеңил, борпоң топуракта жакшы өсөт. Основной эле эме колдонобуз, торф колдонобуз. Перлит кошобуз торфко. Анан кичине өлчөмдө где-то бир 50% торф болсо, 30% перлит кошуп, анан кийин 20% эле кадимки чернозем кошуп коебуз. Бирок мен өзүм огороддун топурагын эч убакта колдонбойм. Анан ошон үчүн гүлдүн тамырлары бизде азыр гүлдөрдүн баары привозной болгон үчүн Голландиялардын гүлдөрүн эч убакта оор топуракка өстүрө албайбыз. Бүгүнкү каарманыбыздын билдиргени боюнча өзгөчө геран гүлүн жакшы көрөрүн билдирет. Себеби бул гүл ар дайым гүл ачып көргөн адамдын жан дүйнөсүн эс алдырат. Андыктан көпчүлүк маалда геран гүлдөрү башка гүлдөргө салыштырмалуу кандай шартта бакса дагы өсө бергендиги менен айырмаланып турат. Мен гүл багууда гүлдөгөн гүлдөргө көбүрөөк кызыгам. Гүлү менен жагат. Ошолордун ичинен жан дүйнөмө өтө жакканы бул герандар, пеларгониялар. Булардын түрлөрү көп. Гүлү дагы ар түркүн болот. Мисалы, королевский деп бөлүнөт. Ошо королевскийлер аябай гүлдөрү кооз болот. Гүл баккан айымдын билдиргени боюнча гүлдөр дагы адамдар сыяктуу эс алышы керек деген ойдо. Анткени күн суугандан баштап гүлдөргө ар кандай витаминдерди берүүнү убактылуу токтотуп турат. Качан гана жаз келип, күн жылып баштаган маалда витаминдин жана ар кандай кошулмасы бар минералдык заттардын түрүн берүүнү баштайт. Ал учурда гүлдөр дагы бажырайып гүл ачат. Жандуу адам сыяктуу эле да, буларда эс алыш керек. Көбүнчө эле гүл өзү деле кааласаңар, каалабасаңар кышка маал эс алууга туура келет. Көп эле гүлдөр, гүл баккан айымдар деле билет, бүт баардык гүлдөр эле ошондой эс алууга кетет кышында. Анан булар күч топтош керек. Кышында бир аз күч топтоп, буларга удобренияны да бербейбиз, кышка маал азайтабыз. Суу дагы азырактан беребиз өлчөмү менен, сууну да көтөрө албайт. Анан жазга маал удобренияларды берип баштайбыз. Баштаганда эле жашылдандыруу удобренияларын беребиз, азот кошулган удобрениялардан баштайбыз. Анан кийин где-то марттын башында баштасак болот. Анан апрель, майларда уже эгер жанданып калган, уже адаптация болуп калган өсүмдүктөр болсо, аларга гүлдөтө турган гумат, калий кошулган удобренияларды бере беребиз. Ошондой эле декабрь айынын аягынан баштап эшикке тиге турган петуния гүлдөрүнүн дагы уруктарын сээп даярдап баштаган. Анткени аталган гүлдү базарлардан сатып албай, өз алдынча үйдөн уругунан көчөт өндүрүү ишенимдүү дейт бүгүнкү каарманыбыз. Бул петуния негизи сырттын гүлдөрү. Анан булар сортовой болгон үчүн булар эмеден уруктан көбөйбөйт. Буларды только череноктон көбөйтөбүз. Анан ошол гүлдү сактап калыш үчүн кышка жакын черенок кылып алып калабыз дагы. Анан ушинтип айнекте сактап турабыз. Анан жазында булар уже даяр болуп атат. Анан даяр болгондо кайра жазында сыртка тигебиз буларды. Эгер көбөйтүү максатында болсо, черенокту азыр деле болсо, могул жерден кезип туруп, эгер көбөйтүү максатында болсо, ошол жерден черенок алып, кайра башка топуракка тигип көбөйтүп алсак болот да. Гүл багып, анын ар бирине кам көрүү ар бир айым үчүн эле жагымдуу жумуш. Андыктан гүлдөрдүн көпчүлүгү орун которуштуруп турганды жактырбайт дейт Нургүл айым. Ошондуктан гүлдү кароо, убакыт сааты менен суу куюп туруу жана керектүү витаминдер менен камсыз кылууну ар бир гүл баккан айым билсе керек. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Атайын таңкы талас берүүсү үчүн.